жеке менчикке берилип кеткен жерлер боюнча изилдөө жүргүзүп келгем да. Ошондо сиз өзүңүз айттыңыз эле, күрөштөрдү баштадык, алардын аягына чыгабыз депчи. Ошол боюнча сурайын деп келдим элем бүгүн. Ошол кандай иштер жүрүп атат, кандай ийгиликтерге жеттиңиз? Кыска ошол боюнча айтып берсеңиз. Өзү 2004-жылкы бекитилгенде мектептин территориясы 1,88 бекитилген экен. Анан Ибраев мектеп жаңы курулаарда архитектура менен тиешелүү мекемелер менен макулдашылганда 0,94 болуп мектептин ген планына кирип калыптыр. Андан сырткаркы жерди биз жакын арада, мындан бир азыраак күн мурун 15 сотугун Сасыкулов Казыбек өз каалоосу менен, өз ыктыяры менен мамлекеттин пайдасына өткөрүп берди. Дагы 17 сотук бир адамда 15 сотук, бир адамда 2 сотук ал сот процесс иштери башталды. Бир 2-3 айдын ичинде бул жеринде жыйынтыгы чыгып атат. Кудай кааласа чыгат. Күзгө эми процесстин жүрүшүнө жараша болот. Мөөнөтүн мынча экен деп, тигинче экен деп айта албаймын, бирок Кудай буйрса ал жөнүндө иштер болот.